Эрте ойгонууга жардам берген 7 ыкма. Азыр адамдардын көпчүлүгү максатына жетүү, табышкер болуу үчүн мотивация издеп, түрдүү тренингтерге катышып келишет. Адистер муну менен катар адамдар күнүмдүк алган билимин жакшыртышы керек дешет. Ошолордун бири уйку режими. Уйкунун ден соолукка пайдалуу болушу үчүн эмне кылуу керектигин окуп көрүңүз. Жашоодогу максат. Көпчүлүккө эрте ойгонуу жашоодогу максаттары менен кандай катышы бар деген ой келиши мүмкүн. Биринчиден, жашоодогу алдыга койгон максат адамга мотивация берет. Экинчиден, максат адамдын келечегине жасалгалоочу кадамды так, туура план курууга таасир тийгизет. Уйкуну да 1 саат унута турууга себеп болот. Кечки даярдык. Эртең менен эрте жеңил жана жайлуу ойгонгуңуз келсе, даярдыкты түндө баштоо керек. Түндө эртеңки күнгө план куруп коюңуз. Кайда барарыңызды, эмне кылып, эмне иш кыларыңызды ойлонуңуз. Андан кийин бардык электрондук түзмөктөрдү уктоого 3 саат калганда өчүрүп коюңуз. Эрте уктоого эч нерсе жолтоо болбойт. Өткөн күндө эсеп бериңиз. Убакыт учкан кош. Аны эч нерсе менен токтото албайбыз. Ошондуктан күнгө жатар маалда өзүңүздөн эсеп кылыңыз. Күнү бою эмне иш кылганыңызды ойлонуңуз. Бүтпөй калган маанилүү иштериңиз болсо, эрте ойгонууга себеп болот. Окуңуз. Азыр мектептеги баладан улгайган адамга чейин өтө тыгыз убакыт графиги менен өмүр сүрүшөт. Китеп окууга убакыт жок. Эгер уктаар алдында электрондук түзмөктөрдүн бардыгы өчүрүлгөн болсо, китеп окууга аз дегенде 30 мүнөт убакыт бөлүңүз. Бир чети мээңизде салса, бир чети эрте ойгонууга өбөлгө түзөт. Санасыз уйку. Эгер сиз уктабасаңыз, кайсы убакытта ойгонгонуңуз маанилүү эмес. Сиз баары бир өзүңүздү чарчап тургандай сезесиз. Дени сак жана тынч уйку сиздин ийгиликтүү күнүңүздүн негизи. Жайлуу орун менен кийим. Сиздин бөлмөңүз менен жаткан жериңиз эрте турууңузга таасир берүүсү мүмкүн. Төшөгүңүздү терезенин жанына бетиңизге күн тийгендей койсоңуз, аркасынан эрте ойгонууга туура келет. Ошондой эле жатарда кийген кийимиңизде да ыңгайлуу болушу кажет. Ал эми эң акыркысы дени сак жашоо салтын кармануу. Уйкуга 6 саат калганда кофе менен спирт ичимдиктерин ичпеңиз. Жатар алдында тоё тамактанбаңыз. Көк чай болбосо суу ичиңиз. Мындан тышкары спорт менен уйкуга 3 саат калганда машыгыңыз. Денени машыктыргандан кийин уктоо кыйын болот.